Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта президенттин кубогуна канча команда жана кимдер катышат? Чучулак качан болот? Жаңы кандай эрежелер кирди? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп лайк коюуну унутпаңыздар. 20 август күнү Көк Бөрү Федерациясынын кезектеги жыйыны болуп өттү. Анда Көк Бөрүнүн жаңыртылган эрежелери боюнча соңку маалыматтар айтылды. Жалпысынан эрежелер күчөтүлүп жатканын, жаза колдонууга калыстардын укугу кеңейтилип, тартип бузгандарга катаал чаралар кирип жатканын белгиленди. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары жаңыртылган эрежелерди колдоо менен алдыда жалпы көк бөрүүчүлөргө кенен түшүндүрүү иштери жүргүзүлө турган болду. Мындан тышкары 30 август күнү Чолпон Ата шаарында Көк Бөрү Федерациясынын кезектеги курултайы өтөт деп чечим кабыл алынды. Ошол курултайдын жүрүшүндө 31 август күнү башталуучу президенттин кубогунун чучугулагы дагы кармалат. Саймадан мыкты интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Белгилей кетсек, президенттин кубогу ушул жылдын 31 августунан башталып, 7 сентябрда жыйынтыкталат. Жыйындын жүрүшүндө федерациянын башкы калысы Эржигит Тусаров бүгүнкү күндөн баштап турнирге катышуучу командалардын арыздарын кабыл алуу токтогонун, жалпысынан кубокко катышуу үчүн 23 команда арыздарын бергенин маалымдады. Усаров 21 августтан баштап катышуучу командалар Көк Бөрү Федерациясынын сайтына өз курамдарын киргизе берүүгө болорун айтып өттү. Жогорку лигада 12 команда катышат. Алар Достук, Ынтымак, Сарыөзөн, Намыс, Ийгилик, Алтын Альянс, Ак Илбирс, Ак Суу, Казарман, Бийиктик, Шахтер, Ичке Суу. Ал эми биринчи лигада 11 команда күч сынайт. Алар Чүй Токмок, Биримдик, Алайку, Аманат, Ысык Көл, Толук, Күзөт Полку, Жаш Тилек, Айтматов, Бирлик жана Бакай Ата. Бул ирет экинчи лига деген болбойт. Рамис Жайдымышев Көк Бөрү Федерациясынын вице-президенти кызматына сунушталды. Бул сунушту катышуучулар бир добуштан колдоп, маселе 30 августта өтө турган курултайдын жүрүшүнө каралмай болду. Рамис Жайдымашев Көк Бөрү Федерациясынын башкы катчылык кызматын аркалап келет. Ал буга чейин протоколдук комиссиянын мүчөсү, башкы калыс жана ошондой эле Ысык-Ата Көк Бөрү Федерациясынын вице-президенти болуп иштеп келген. Ынтымак командасынын толук курамы: 1 Жолдошбек Орозбаев, 2 Дастан Сагынбек уулу, 3 Норус Ратбек уулу, 4 Тойчубек Коргонбаев, 5 Эрлан Төлөбеков, 6 Нурлан Узеев, 7 Кушчубай Илис уулу, 8 Эрсултан Айдаркан уулу, 9 Айдаркан Анарбеков, 10 Нуржан Мелисбек уулу, 11 Майрамбек Рыспеков, 12 Өмүрбек Эсен уулу. Намыс Көк Бөрү командасынын оюнчусу Рустам Мүдүнов сүйлөшкөн кызынын колун сурады. Сбор өтүп атканыбызга 15 күндөй болуп калды. Көкөлгө келгенибизге. Буюрса эгемендүүлүк күнгө 31-ине дайындыгыбыз жакшы. Балдар 12 бала 12 ат бүтү дайын. Курамды айта кетсек, курамда эми мурунку жаштык состав ойногон балдардын баары эле бар. Азыр эми Шахтер деп аты өзгөрүлгөн. Шахтербыз. Мурунку эле жаштыктын балдары, бүт ойногон балдар, бүт эки жакта ойноп жүргөн балдар тажрыйбалуу. Тренировканы эртең 20-сы деп ачат, биринчи тренировкабыз. Анан 25-тери дагы бир кылабыз. Ошо менен оюнга кирип кетебиз, Кудай буйрса.